Өкмөт эл тарабынан дайындалган менеджер. Ал өзүнүн элинин жакшы жашоосу жана өнүгүүсү үчүн шарт түзүп берүүсү керек. Келиңиздер, биздин замандаш партиябыз жаңы менеджер. Ал эми өлкө чоң ишканада элестетип көрөлү. Жаңы менеджер ишканага келгенде ал алгач ички ресурстарды баалап, абалга анализ жасап, алардын негизинде ишкананы өнүктүрүү багытын аныктайт. Биз эмне үчүн эл аралык коомчулукта өзүбүзгө тийиштүү ордубуз жок деп ойлонуп көрөлүчү. Эмне себептен биз каалагандай жакшы жашай албайбыз? Көптөр биздин өлкөбүз кичинекей болгон үчүн өнүкпөй жатабыз дешет. Анда салыштырып көрөлү. Кыргызстандын аянты 198.500 чарчы километр. Мисалы, Англиянын аянты 130.395. Түндүк жана түштүк Кореянын аянттарын кошкондо биздин өлкөнүн аянтына барабар болот экен. Азербайжан, Грузия, Армениялардын аянттарын кошкондо 186.100 чарчы километр. Кыргызстандын аянтынан аз. Израилдин аянты болсо Чүй облусунун аянтына барабар. Бирок бул өлкөлөр өнүккөн өлкөлөр болгондуктан өздөрүн эч качан кичинекей өлкөбүз дешпейт. Ошентип, биз кичинекей мамлекет эмес экенибизди биле алдык. Мүмкүн биз аз болгон үчүн жаман жашайттырбыз. Болгону 6 миллион эл бизде. Бириккен Араб Эмираттары, Сингапур, Финляндия, Монголия, Норвегия, Грузия жана башка көптөгөн мамлекеттердин калкы бизден миллионго аз. Бирок алардын ички дүңөнүмү биздикине караганда 10 жана 100 эсе жогору. Демек, калктын саны деле жашоо деңгээлине таасир бербейт. А мүмкүн бизде ресурстар жетишсиз. Бирок белгилүү болгондой, жер казынабызда Менделеевдин таблицасынын бардык элементтери камтылган. Алтындын запасы боюнча дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына киребиз. Сейрек кездешчү металлдар менен 3-чүгө киребиз. Ал эми суунун запасы менен региондо лидербиз. Эл аралык эксперттер Кыргызстандын ресурстарын 6 триллион долларга баалашты. КМШ мамлекеттеринде эң таза аба биздики. Жапония бардык казып алуучу кендерди, нефть жана газды башка жактан ташып келип жаткан учурда Сингапур жада калса иче турган суусун да импорттойт. Жогоруда белгилеген өлкөлөр дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин катарына кирет. Башкача айтканда, ресурстарыбыз дагы жетиштүү. Мамлекетибиз кичинекей эмес экендигин, калкыбыздын саны аз эмес экендигин, ресурстарга бай экенибизди аныктай алдык. Бирок экономикабыз эмнеге өнүкпөй жатат? Збигнев Бжезинский өзүнүн улуу шахмат тактасы китебинде жазат. Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышында Американын экономикалык потенциалы 33% дүйнөлүк ички дүңөндөрүмдү түзгөн. Андай мыкты экономикалык динамикасынын өсүүсүнө маданияты, жаңылчылдыгы жана тажрыйбасы түрткү болгон. Американын саясий институттары жана эркин базар экономикасы амбициялуу жана күчтүү ойлоп табуучуларга абдан чоң мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, колдоо көрсөтүшкөн. Массачусетс технологиялык институтунун профессору Лорен Грэхэм Санкт-Петербургдагы экономикалык форумдун сессиясында технологияны социо-саясий системадан бөлүүнү жок уйдан сүт алуу менен теңдигин айткан. Өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхы экономиканы өстүрүү үчүн социалдык саясий системаны толук оңдоо керек деген аксиоманы бышыктайт. Дүйнөдө кандай процесстер жүрүп жатат жана дүйнөлүк экономика келечекте кайда болот? Дүйнө 4-чү индустрия 4.0 аталышында өнөр-жай революциясынын босоосун аттады. Бул эмне берет жана кандай чакырыктарды алып жүрөт? Мындай аталышты азыркы инновация доорундагы алдыңкы технологиялар радикалдуу түрдө экономиканын бутагын дээрлик тез өзгөртүү менен ала алды. Өнөр-жай ишмердүүлүгүндө бардыгы автоматташтырылган ишканалар, реалдуулук менен толукталган технологиялар, интернеттеги нерселердей жаңы тип пайда болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ар кандай өнөр-жай, бизнес жана коомдук жарыяндар, IT технологиялар жана интернет менен бардык жерде ишке ашат. 20 жылда жумуш ордунун 47% автоматташтырылат жана миллиондогон жумушчулар иши жок калышат. Бардык процесстерди жана системаларды башкаруунун санариптешүүсү өлкөнүн концепциясын өзгөртөт. Бардык аспектилерди жана тенденцияларды дыкат анализдеп, өлкөбүздүн башкы байлыгын жана ресурсун эске алуу менен биздин ишти сүйгөн, жигердүү элибиз жакшы жашоого татыктуу болуш үчүн биз Кыргызстандын социалдык, саясий жана экономикалык өнүгүүсү үчүн программа иштеп чыктык. Келечек 4.0.
биздин ой чабыт. Кыргызстан көз карандысыз, коомчулугу эркин, өнүккөн, жашыл инновациялык экономикасы жана экологиялык агро өнөр жайы бар. Дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн татыктуу орду бар өлкө. Биздин программанын 7 багыты. Элдин жыргалчылыгын камсыздаган мамлекет, инновациялык өлкө, жашыл экономика, түрмөсү жок өлкө, дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эркиндик, элдик бийлик, элдин жыргалчылыгын камсыздаган мамлекет, жарандардын материалдык жана ички дүйнөсүнүн бакубаттыгы, билим берүү жана маданий программаларга каржылык жактан жардам берүү, калктын социалдык жактан аялуу катмарына, жумушсуздарга, пенсионерлерге, майыптарга колдоо көрсөтүү, үй бүлөгө, ата-энеге, балага колдоо көрсөтүү, эмгекти жана элдин ден соолугун коргоо, кирешени кайра бөлүштүрүү аркылуу социалдык теңсиздикти жөнгө салуу, элдин биримдиги. Элдин жыргалчылыгын камсыздаган мамлекет. Бул саясий концепциянын системасында тең мүмкүнчүлүк менен баарына бирдей шарт түзүү, татыктуу жашоо үчүн аз камсыз болгон жарандарга өкмөттүн кирешесин адилеттүү бөлүштүрүү. Бул тажрыйбаны АКШ, Япония, Улуу Британия, Германия сыяктуу өнүккөн өлкөлөр ийгиликтүү колдонуп келет. Инновациялык өлкө, жаңы идеялар, прикладдык илимди жана чакан бизнестерди өнүктүрүү, Кыргыз Республикасынын бардык аймактарын 5G интернет менен камсыз кылуу, IT-ни өнүктүрүү, инновациялык агымдын жандантуу системасын түзүү, технологияны жакшыртуу, жогорку технологиялык өндүрүмдү жогорку кошулган баа менен чыгаруу, окумуштуу жана ойлоп табуучулардын интеллекти менен киреше түзүү, интеллектуалдык менчикти коргоо, IT технологиялык ишканалардын аянтчасын түзүү, криптовалютаны киргизүү. Ойлоп табуучуларга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, инновацияны өнүктүрүүгө шыктандырабыз, жаңы технологияны импорттоого түрткү беребиз. Биз билим берүү чөйрөсүнөн баштап, Илимдер академиясына чейин жана бардык мамлекеттик мекемелерге инновациялык башкаруу системасын киргизебиз. Жашыл экономика. Кыргызстан экологиялык таза продукцияны өндүрүү боюнча регионалдык борбор. Азык-түлүктөрдү жана керектелүүчү товарларды экологиялык жактан таза чыгаруу, энергиялык эффективдүүлүк жана анын жоготуусун азайтуу, сууну сактоо, альтернативдик энергия чыгаруучу булактарды өнүктүрүү, электроунааларды өнүктүрүү, калдыктарды азайтуу жана кайра иштетүү. Кыргызстанда айдоо жерлердин аянты 900 000 гектар, Казакстанда 34 миллион гектар, Кытайда 92 миллион гектар, Орусияда 116 миллион гектар. Биз өндүрүмдүн саны боюнча коңшу өлкөлөргө атандаш боло албайбыз, бирок сапат жагынан туруктуу атандаш болобуз. Кыргызстан экологиялык таза азык-түлүктүн өлкөсү. Бул дүйнөлүк базарда биздин бренд болуп калат. Түрмөөсүз өлкө. Укук бузуулар болбош үчүн алдын алуу иш-чаралар. Укуктук система шектүү өзүнүн күнөөсүз экенин далилдөө үчүн мүмкүнчүлүк алат. Көз карандысыз сот системасы коомдун бир мүчөсүн башка мүчөлөрү тарабынан басмырлоо жана адилетсиздиктен коргоо. Коомдогу баалуулуктарга кайра келүү. Ийгиликтүү болуш үчүн өзүн өзү өнүктүрүүсүнө бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк. Аймактагы жаштардын иш менен камсыз болуусун жогорулатуу, жумушсуздук менен күрөшүү. Спортту жана пайдалуу эс алууну өнүктүрүү. Бизнес инкубаторлар институттары жана орто муундар үчүн билим берүү борборлору. Скандинав өлкөлөрүндө жалпы элдин жашоо турмушунун деңгээли өсүшүнүн таасиринен акыркы түрмөлөр жабылууда. Системалык иште жарандардын социалдык абалын жакшыртуу, билим берүү жана маданиятты көтөрүү, бардык жерге видео байкоолорду коюу жана башка долбоорлор аркылуу коомчулукка кеңири жайылтуунун негизинде гана оорчундук кылмыш иштер азаят жана жок болот. Дүйнөлүк коомчулукта татыктуу орун, эки тараптуу сый мамиле жана ийкемдүү кызматташтыкта түзүлгөн көп багыттуу тышкы саясат. Өлкөнүн ички дүң өнүмүн 5 жылда 2 эсе көбөйтүү. Аймактагы логистикалык борборлор, эл аралык авиахабты түзүү, тышкы жана ички коркунучтарга коопсуздукту камсыздоо, экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугу, экспортко багытталган өндүрүш. Монголияда деңиз аркылуу жол жок, ошондуктан эл аралык деңгээлдеги аэропортторду жогорку ылдамдыкта курууда.
Бүгүнкү күндө аба жолдору автожолдорго баасы менен атаандаш болууга мүмкүнчүлүгү жетти. Биз Азияга логистикалык борборлор болуш үчүн эл аралык деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырабыз. Эркиндик. Жарандык эркиндик. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги, ой жүгүртүү, дин тутуу жана сөз эркиндиги. Ар бир кыргызстандык жарандын эркиндигин коргоо, экономикалык эркиндиктери, салыктык жүктүү кыскартуу, бюджетке салыктык эмес кирешелерди жогорулатуу, жигердүү мүчөлөр менен жарандык коомду түзүү, чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, базар экономикасын өнүктүрүүдө мамлекеттин кийлигишүүсүн азайтуу. Ушул маселелер биздин программанын негизги өзөгүн түзөт. Элдик бийлик. Эл бийлик үчүн эмес, бийлик эл үчүн. Жетекчилерди таза жана атаандаштык жолу менен шайлоо, бийликтин жумушунун эффективдүүлүгүн баалоо критерийлерин киргизүү, өкмөттүн элге отчеттуулугу, мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү эл көзөмөлүнө ачык болуу, жемкорлук себептерин жоюу, өкмөттү оптимизациялоо, башкарууну санариптештирүү, аймактык администрациянын структурасын кайра өзгөртүү, жергиликтүү жарандардын активдүүлүгүн жогорулатуу. Кыргызстанда 6 миллион элге 32 миң мамлекеттик кызматкер бар. Ал эми 13 миллион калкы бар Нью-Йорк шаарынын мэриясын болгону 52 кызматкер иштетет. Өзүнүн так ой чабыты жана өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы менен, ошондой эле заманбап талаптарга жоопкерчиликтүү, эл үчүн эмгектенген курамы менен чакан, эффективдүү өкмөт. Бул биздин идея жана пландардын ачкычы. Келечек 4.0. Дүйнөлүк бийликтикте тең катарда болуш үчүн мезгилден алдык өтүүчү программа.